Анда студиянын кадырлуу коногун мен сиздерге тааныштырсам. Мээрим Давлетова, дерматолог, косметолог. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Эң биринчи туура эмес кам көргөндөн жабыркашы мүмкүн. Тери жактан, экинчи өздүк гигиенаны туура эмес сактагандан да болот. Үчүнчү жабыркаганы бул сиз айтып кеткендей эле туура эмес тамактанып, ички органдар ооруганда дагы териден чыгат. Негизи тери бул адамдын ички орган иштегендин күзгүсү деп коет. Эгер ички органдар ооруса, териге кандайдыр бир жара түрүндө же так түрүндө чыгышы мүмкүн. Жакшы. Биз кайсыл курактан баштап, мисалы, айымдар дейли, бетине кам көрүш керек? Өзүн жакшы көргөн адам сөзсүз түрдө өзүнө кам көрүш керек да. Өздүк гигиенадан башташ керек. Бул сөзсүз түрдө 10 тонна тоналканы бетине чаптап алып мен сулумун дебестен, ошол тоналканын астындагы өзүнүн терисинин көйгөйлөрүн да чече билиш керек. Бул жанакы эле айткан тамак аштан баштап, анан бетине туура коргоочу заттарды колдонуп, күндөн коргоочу бет майлар. Кыргызстан тоолуу аймак болгондуктан кичинекей жаш балдардын бетин күндүн нурунан сакташ керек да. Анткени кичинекей кезинде баланын териси күйгөндө өзгөчө айымдар кош бойлуу убагында ошо тактар чыгып келет да. Эмнеге? Анткени кичинекей маалында күйүп калган бети. Бала кезинен эле алардын бетине кам көрүш керек. Анан сөзсүз түрдө косметикалык каражаттарга кайрылабыз да, анан балдар үчүн ал зыян эмеспи деген дагы суроо жарылбай койбойт да. Эми сапатсыз базардан эч кандай медициналык билими жок адамдар силерге тандап берсе, сөзсүз түрдө бул залакасын тийиши мүмкүн да. Өзгөчө баланын аябай нежный терисине, жумшак терисине, сезимтал терисине өзүнүн жаман нерсесин тийиши мүмкүн да. Ошондуктан сиз балаңызга тандаарда дерматологко кайрылсаңыздар болот же клиникаларга, ушундай чоң косметологиялык клиникага кайрылсаңыз сөзсүз түрдө кичинекей балдарга өзүнчө бет майларды тандап берет. Өздүк гигиенадан башташ керек дедиңиз да. Бетти таза жуу, анан кандай каражаттар менен жуу, канча убакыт жуу, ушул боюнча. Тери негизи 3 түргө бөлүнөт. Бул кургак тери, майлуу тери, анан комбинированный. Көбүнчө адамдардыкы ошо комбинированный болот. Бул Т зонасы, чекеси, пешенеси, мурду, эги майлуу болот да. Бети, көзүнүн тегереги кургак болот да. Ошо комбинированный кожага, эгер сиздики комбинированный болсо, көбүнчө эртең менен кечинде Т зонаңарды көбүрөөк жуйсуз, көзүңүз тегерегин жөн эле мицеллярка болобу же тоник болобу, ошо менен сүртүп коюшуңуз керек. Анткени эгер сиз өтө кургатып салсаңыз териңизди, бырыштар эртерээк болот дагы, бырыш болуп, тери кургап дагы так да пайда болушу мүмкүн. Эгер сиздин бетиңиз полностью майлуу болсо, бардык жери майлуу болсо, сиз жөн эле тоник менен сүртсөңөр, аягына чейин тазаланбай, бетине безет да чыгышы мүмкүн да. Ошол себептен эгер сиздин майлуу болсо, аябай таза жууган гелди тандайсыз. Жумшак болсо, пенка же жөн эле мицеллярка менен сүртүп кое турсаңар болот. Анткени ал терини өтө кургатып салсаңар, купероз оорусуна да алып келиши мүмкүн да. Раздражение, аллергия да болушу мүмкүн. Бул биринчи, экинчи болсо, сөзсүз түрдө эшикке чыгаарда күндөн коргоочу кремдердин көбүнчө масс маркетинг болгондор майлуу болот да. Анан көлгө барып келгенден кийин азыркы убакта көбүнчөлөрдүн кайрылганы бул бетине безетки чыгып кеткен, раздражение болуп кеткен. Эмнеге? Магазинден барат, майлуу бет майды алат, бетине сүкөт, бетинде мурдакы безеткилер көбөйүп, аябай көбөйүп келди. Ошон үчүн күндөн коргоочу кремдердин дагы түрлөрү болот. Майлуу бетке, кургак бетке, комбинированный бетке деп. Ошону туура тандаса, сиз бир гана крем менен көп көйгөйлөрүңүздү чечип коесуз да. Бүгүн бизде конокто, эске сала кетсем, Мээрим Давлетова, дарыгер, косметолог, дерматолог. Маегибизге кайрылып келсек, негизинен мына ушул бет май тандоо боюнча дагы телегөрүүчүлөрдөн суроолор келе баштады да. Биз кайсыл бет майды? Кореяга бир эмес 2 ирет барып келдим да, ошол суроого. Анан көбүнчө Корей кремдери сыворотка түрүндө болот, суу сымал болот да. Эмне себеп? Корея бул өзү өлкө деңиздин жанында жайгашкан өлкө экен да. Анан деңиздин жанында жайгашканда алардыкы влажность көп экен. Биздики болсо тоолуу аймак болгондуктан бизде кургак да. Алардын сывороткаларын сүкөгөндө бат эле кургайт дагы, ал бизге эч кандай натыйжасын бербейт экен. Ошондуктан Италиянын күндүү болот, эми тоолуу болбосо да күндүү, анан кургак климат болгондуктан биздин терибизге
өзгөчө күндөн коргоочу кремдери, анан агарткан сывороткалары жакшы жардам берет экен бизге. Ошон үчүн азыркы учурда аптада биз Италиянын кремдерин, Элдан фирмасынын кремдерин Кыргызстанга алып келдик дагы, ошону терең жайылтып атабыз. Бир нерсеси бул европейский стандарт менен жасалгандыктан, сапаты өтө бийик болгондуктан кремдин баалары бир 200-300 сомго корейский кремдерге караганда кымбатыраак болот экен. Бизге телекөрүүчүлөрдөн суроолор келе баштады. Саламатсыздарбы? Күндөн түшкөн дейт, тактарды дейт, кантип кетирсе болот үй шартында деген суроону калтыр. Үй шартында болсо атайын алып келдим. Эң эле көбүнчө суроолор ушу үй шартында айыл жеркесинде жашаган биздин эжекелерибиз же сиңдилерибиз болот. Эң биринчи айтып кетсек, көбүнчө ошол кара тору кыздардын беттерине так биринчи чыгат да. Эмне себеп? Жанакында эле айтып кеткендей, меланоцит клеткалары көбүрөөк болот. Чоң кыздыкы мунуку ушул скуловой карап туруп диагноз коесуз, скуловой частында, именно терисинин эң эле күнгө мындай растянутый жери деп коет, же тери ушул жерде жуккараак болот да. Ушул жерине кара тактар түшкөн. Бул солнечный лентика деп коет, диагнозу өзүнүкү солнечный лентика. Бул эч кандай боору, бөйрөгү же өпкөсү, башка жери ооруганда эмес, бул бир гана күндүн нурунан түшкөн такта. Көбүнчө бизге келгенде мен боордун дарысын ичтим, бөйрөктүн дарысын ичтим, бирок жыйынтык көргөн жокмун дейт да. Бул ал себептен болбогондуктан ушундай болуп түшөт. Жаш айымдардын негизи бетине так түшкөндө, бирок экинчи себеби бул гемоглобин аз болгондо бетке гипоксия болуп дагы ошондон так түшөт экен. Үчүнчү витамин D, анан кальций витамини жетишпегенде дагы ушундай так түшүшү мүмкүн да. Ошондуктан эгер сиздин бетиңизде, урматтуу телекөрүүчүлөр, так болуп атса, анда сиз общий анализ кровиңизди тапшырып, каныңыздын гемоглобиниңизди карап коюңуз, витамин D, анан кальций витаминдерин каныңыздан тапшырып көрүлө. Ушулар жетпесе, биринчи ошолорду көтөрмөйүнчө сиздин бетиңиз агарып бербейт. Кош бойлуу убакта дагы фолиевый кислота ичилбей калган, жетпей калганда да так түшөт экен да. Бул дагы ошол илимий изилдегендин негизинде ошол айтылган нерсе. Азыр эми бул кызга болсо үй шартында, эгер сиздин дагы бетиңизде кандай гана себептен түшкөн так болсо, эң эле эффективдүү, анан эң эле жөнөкөй болгон маска бул кадимки бадыраң. Бадыраңды алып чөркадан өткөзсөңүз жакшы болот. Кыргызстан өткөрөт экенбиз, Кыргызстан майдалагычтан өткөзүп, канча майдараак болсо ошончо жакшы болот. Канча майдараак болсо ошончо жакшы болот. Бул майдалагыч кичине калыңыраак экен, бирок ошончо дагы. Майда болуш керек экен, Майда болуш керек. Азыр эмне кошуп атасыз? Азыр бадыраңдын үстүнө айран. Эгер сиздин бетиңиз бул кыздыкы негизи айранда кычкылтек, молочный кислота, сүт кычкылтеги көбүрөөк болгондуктан айран мага жагат. Ошо айрандан кошуп койсо жакшыраак болот. Бирок бетиңиз өтө кургак болсо, анда каймак кошуп коюшуңуз керек да. Ушундан кошуп, жакшылап аралаштырып туруп, анан бетке койсо болот. Блендерден деле өткөзсө болот. Бул масканы кайсы убакта жасаса болот? Бул масканы мончого же душка түшкөндөн кийин, порлар ачылгандан кийин, анан бетке койсо эң жакшы жыйынтыгын берет. Маска деген натуралдуу болгондуктан, эми масканы сүйкөп эле дароо ишке чыксаңар сөзсүз түрдө күйүп калышы мүмкүн. Көбүнчө ошол кечинде сүйкөйсүз дагы, анан эртең менен турганда бетиңизге ылайыктуу болгон күндөн коргоочу кремдерди сүйкөп коюшуңуз керек. Беттин баарына сүйкөсө болот. Мен азыр бул жерден кичине ыңгайсыз болуп аткандыктан тактардын үстүнө сүйкөп коелук. 10-15 минуттага коебуз да, андан кийин жылымтык суу менен жууп койсо болот да. Бул маска эмне кылат? Бул маска кычкылтек, сиздин молочный кислота бетти агарганга жардам берсе, айрандын ичиндеги, бадыраңдын ичиндеги антиоксиданттар өтө көп. Бул бетти күндүн нурунан восстанавливать этип берет да, өз калыбына кайра алып келип берет, эң жакшы. Ошол жактары жакшы экен, Жакшы, анан бүгүнкү күндө сиздерге кандай көйгөй менен көп кайрылып жатат? Эң биринчи көйгөй бул күндүн нурунан күйүп калып, так болуп, эң биринчи 80% биздин кардарларыбыз күндүн нурунан күйгөн. Бырыштар, анан безетке, чач түшүү, ушундай көйгөйлөр, арыктоо, булар
ошол көйгөйлөр менен көбүнчө кайрылат. Жакшы. Телекөрүүчүдөн суроо келиптир, саламатсыздарбы? Төрөттөн кийин бетиме так түштү эле дейт, кантип кетирсе болот? Мисалы, чындыгында кетеби ал нерсе же кетпей калышы да мүмкүнбү? Бул гиперпигментация деп коет. Гиперпигментация кайсыл деңгээлге түшүп кеткен да, кайсыл уровеньге түшүп кеткен. Эпидермальный, дермальный, гиподермальный деп коет. Эгер дароо түшөр менен, кичинекей эле болуп так түшөр менен бизге кайрылса 100% кетирсек болот. Эгер капкара болуп күйүп калган болсо, аны 100% кетиргенге болбойт. Биринчиден, кийин кетиргенден кийин дагы сөзсүз түрдө күндүн нурунан сактанышыңыз керек да. Туура эң биринчи агарткан процедуралардан мурда панама, шляпа кийгенди биз үйрөнүшүбүз керек. Мен айтып кеткендей, ошо Корей, Кытай, Япондордун кыздарын баары тең панама, шляпа кийип жүрөт. Бул карылыкты да алдын алат, кара тактарда. Биздин мага келгенде айтам, сиз агаргыңыз келсе, эң биринчи панама же шляпа кийишиңиз керек деп. Анткени кепка кийгенде именно ошол скулалар ачык болуп калат дагы, күндүн нуру тиет. Кандаган агарткан витаминди куйбай эле кайра күндүн нуруна чыгып кетсе, кайра карарып калат да. Жакшы, бул масканы мисалы азыр агарам дегендердин баары эле ушул программадан кийин кое баштайт да, чындыгында. Жумасына канча жолу коюш керек, анан чындыгында канча убакыттан кийин өзүнүн мындай билине баштайт негизи таасирин? Бул дагы бир сер айтып кетейин, бул табигый маска болгондуктан, натуральный маска болгондуктан, мындан койгондон кийин 1-2 жолдон кийин укмуш жыйынтыкты күтпөшүңүз керек. Бир жумада 2 жол кылып коесуздар, 15 мүнөттө коюп, жылуу суу менен жууп, мунун үстүнөн агарткан сывороткалар бар, ошолорду сүйкөсөңүздөр жакшыраак жыйынтыгын берет да. Бул маска көбүнчө ошо кармап, анан кичине агартышы мүмкүн да. Мындай такты кармап турат, көбөйүп кетпегенге, анан кичине агарганга жардам берет. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Мээрим Давлетова, дарыгер, косметолог, дерматолог болду. Сизге рахмат айтабыз, атайын убакыт бөлүп, жалпы телекөрүүчүлөргө жакшы бир кеңештериңизди айтып, ушул тери оорулары жөнүндө жакшы бир маселелерди айтып өттүңүз да. Ишиңизде ийгилик болсун. Оорубай, ушу эл кызматында жүрө бериңиз. Чоң рахмат, чакырганыңыздарга да чоң рахмат. Ушуну менен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.